Бұл хадисте Ибн Аббас рываят кылат. Чындыгында баягы Куран окубаган, Куранга маани бербегендер жөнүндө айтылат да. Инналлази лейса фи жауфихи шай'ун минал Куран кал бейтил хариб дейт. Мындайча айтканда, кимдин ичинде эч Куран болбосо, мындайча айтканда, ким Куран окубаса, бир тамгасын да окубаса, Куранды ачып карап да койбосо, окубаса дейт, ал жанагы таштанды, бузулган, желе баскан, эч ким жашабаган таштанды үй сыяктуу дейт да. Адамдын баягы жан дүйнөсү дагы мына ошондой болуп калат экен да. Ал эми ким Куранды окуган сайын, ибадат кылган сайын, ошол баягы бир сейил бакчалар, көзүбүзгө аябай кооз көрүнгөн жайлоолор, мөмө жемиштер, гүлдөр келген сыяктуу адамдын жан дүйнөсү дагы мына ошондой бейпил болот дейт. Ал эми бул жерде ошол салыштыруу иретинде айтып атат, Куран окубаган бул таштанды, каралбаган үй сыяктуу болот деп айтылат экен. Демек бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол баягы түшүнүктүү болуш үчүн баягы салыштыруу жолу менен айтып атат да. Ошондо бизге түшүнүктүүрөөк болот экен да. Мына ошондуктан бул пайгамбарыбыздын айткан сөзү бекеринен эмес, келди жан дүйнөңөрдү ошондой таштанды үй кылбастан, андан көрө бейиштин бакчаларынан кылгыла деген пайгамбарыбыздын сөзү.